Айсулуу абдан азамат. Айсулуу менен биз сыймыктанабыз. Айсулуу кыргыз элин бириктирди. Айсулуунун аркасынан чоң мектеп пайда болду. Мен ушунчалык мындай көңүлүм чөгүп турат, бирок мен эчтеке эмесмин. Өзү кантип атат экен ошону ойлонуп атам. Ушу өзү капы болбосо экен. Ушунчалык ыйлап, баарыбыз ушунчалык Кудайдан тиленип турдук. Кудай бизге кече ала кандай болгон кыргыз элинин кичинекей кыргыз кызы жана кыргыз уулу бар ушул жерде бизге кичинекей болсо да татынакай ушундай медалдарды алып бергени бизди эне аталар үчүн, кыргыз эли үчүн кубанычтын шамы жана шагы болду, кагылып кетейин. Деги кыргыз эли только ушул митингде же бир ызы чууда ушул жерге топтолот эмес. Ушундай кыргыздын намысын кармап, туун бийик көтөрүү учурунда дагы ушинтип. Оюндун жүрүшү боюнча өзүңүздү башынан аягына чейин болдуңузбу? Кандай сезимдер болду? Албетте, адамдар үмүт менен жер оодарат, адамдар үмүт менен эгин эгет деген бир сөз бар. Үмүт менен келдик эле. Жок дегенде ошол жерде туруп жардам берип коелу, дуа кылалы, колдоп коелу деп келдик эле. Бирок эми ат чуркабай бак чуркайт деп коет. Япон спортсменкасынын багы бар экен. Анан орустардын бир сөзү бар, дома стены помогают деп. Эми өзүнүн элинде, өзүнүн жеринде бир аз болсо дагы мындай психологиялык артыкчылык болот да. Бирок Айсулуу ал биздин символубуз болуп калды. Айсулуу күрөштө эле эмес, адамдыктын дөөрүндөгү да мындай мен угуп жүрөм, кичпейилдигин, мүнөзүнүн жакшылыгын. Анан мен ушунчалык ыраазы болгонум, өзүнүн жеке турмушун токтотуп коюп, ошо кыргызга бир алтын алып берейин, туусун көтөрүп берейин деп жеке турмушу курбанчылыкка чалган кыз да. Ушунчалык элин жерин сүйөт. Азыркынын кыз сайкалы. Мен ушунчалык мындай көңүлүм чөгүп турат, бирок мен эчтеке эмесмин. Өзү кантип атат экен ошону ойлонуп атам. Ушу өзү капы болбосо экен. Өзүнүн шагы сынбаса экен. Колуна келгендин баардыгын кылды. Не кылабыз эми? Күндүр-түндүр иштеди. Мен кече соцсеттердеги баракчаларын карап отурсам, мартта чыгып кеткен экен. Кат жазсаңар мен жооп бербесем кечирип койгула, мен машык ишим керек депчи. Ушунчалык курбанчылык менен барды эле, бирок Кудай эми жараткандын буйругу. Не кылабыз эми? Кудайым багын ачсын ушул кызды, бактылуу кылсынчы. Ушунча элде мындай ушунча элдин көңүлүн көтөрдү, духун көтөрдү, ушунча элдин батасы тийип бактылуу болсун. Анан мени кубандырганы ушул Айсулуу деп 6 мүнөттө канчалык бириктик, жүрөктөрүбүз, баштарыбыз бириктири, максаттарыбыз бирге болуп калды. Бири-бирибизге канчалык жакын болуп кеттик. Эми ушул нерсени түбөл сактап калалы. Айсулуунун бизге берген дагы бир чоң белеги ушул болду. Айсулууну тосолгон барасызбы? Кудай буйрса барабыз, качан келет болду экен. Мен аймактарга чыгып турам, бирок графиктеримди карап көрөйүн. Эгер Бишкекте болсом, барайын, аялымдан уруксат сурап, гүл деле көтөрүп барайын. Мен өзү ойлодум эле, өзүмдүн аялымдан башка бирөөгө гүл деле бербейм го депчи, бирок аны кеңешеличи. Бирок ушул кыздын ушу көңүлү көтөрүлсө экен, ушул кыздын шагы сынбаса экен, ушул кыз капы болбосо экен, азыр тилегим эле ошол. Ошон үчүн ар бириңиздерден суранычым ушул кызга бир бакыт тилеп коюңуздарчы. Анткени кыргыз үчүн бул жеке турмушун, жеке бактысын кечип келаткан кыз мындан ары эми бактылуу дагы болсун, ийгилик дагы болсун. Чоң рахмат. Күндү башынан бери көрүп атасыздарбы? Ооба, биз көлдө болчук, эс алып аткан жерден атайын Айсулуу жерге келдик. Мындай кичине 10 мүнөт эле алым келип калды, жакшы. Анан башталганда эле путум калтырып, дан эле путум калтырып атат. Мен өзүмөн кетипчи. Утулуп калды, бирок биз үчүн бул жеңиш, алтын деп эсептейбиз. Албетте 30 жылдан бери биринчи жолу чоң үргүндө биринчи жолу күмүш алды. Сыяктуу эле силер деле алтын күтүп аткансыздар да, э? Ооба, мен негизи баштан ыйлап өзүмө келдим азыр зорго. Ошо биз эле утат деген ойдо болчук, бирок жеке карашы утулуп калды. Нече алмада биздин чөлек эмелер, мушкелерибиз бар. Аларга ийгилик, Кудай буйрса ошолор утат деген ойдобуз. Буйрса кийинки чыга элек Эрназар Ахматалиев калды. Үмүт ошондон чоң, буйрса алтын утат деген үмүт чоң, Кудай буйрса. Келгенде Айсулуу эженин жашына калып өзү тосо алабыз. Айсулуу Тыныбекова негизи бул мелдешке, бул Олимпиада оюндарына, бул кыялына 10 жыл бою келди. 2010 жылы мен билсем Нурбек Изабеков мына ушул Айсулуу Тыныбековадан анын баягы спорттук дараметин, чемпиондук дараметин көрүп, мына ошондо даярданып баштаган. 17 жашында спорту баштады да. Бул чындыгында абдан негизи спорт үчүн абдан кеч, абдан оор, бирок ошентсе дагы Айсулуу Тыныбекованын мүнөзү мына ушуга чейин жетелеп келген. Ал нечендеген ушул оор күндөрдү өткөрдү, чоң каршылаш атаандаштар менен күрөштү, бирок кыялына келип мына ушул жеткенде бир секундалар баягы роль ойноп, баягы кыялын орундата албай калды. Бул өкүнүчтүү, бирок күмүш медаль дагы бул жаман эмес. Бирок сөзсүз түрдө Айсулуунун максаты башка болчу да.
кыргыз элинин максаты Айсулуудан алтын күткөн, демек ал менин оюмча кыялын орундата албай калды деп ойлойм. Азыр 28 жашта, буюрса эми 31 жашта болуп калат экен кийинки Париж олимпиадасына. Менин оюмча ошондо бул кыялын максатын орундатат болуш керек. Өзүңүздүн ички сезимиңиз кандай болот? Эми сезим тууралуу айтканда баарыбыз эле бирдей болуш керек. Эми биз дагы өзүбүз баягы ошого алтын утат деп ниет коюп алганбыз, ишенип алганбыз, бирок ошол кичине баягы ишеним акталбай калгандай калып калдык. Бирок Айсулуу абдан азамат. Айсулуу менен биз сыймыктанабыз. Айсулуу кыргыз элин бириктирди. Айсулуунун аркасынан бул чоң мектеп пайда болду. Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Нураида сыяктуу, Назира Марсбек кызы сыяктуу бир катар ушул таланттуу кыздар чыгып атышат. Ошол эле учурда Нурбек Изабековдун дагы бул жакта эмгеги абдан чоң. Ага дагы абдан чоң ыраазычылык айтышыбыз керек. Менин оюмча спорт абдан биримдикке ынтымакка элди чакырды. Муну менен биз мына ушул күрөшкө болгон, спортко болгон мамилебиз өлкөдө мындай өзгөрдү деп ойлойм. Бул абдан сөзсүз түрдө абдан маанилүү нерсе. Андыктан бул жалпы элдин жеңиши болду. Айсулуу токтобош керек мындан ары. Негизи Айсулуу Тунубекованы ушунча эл, ушунча деги эле кыргыз эли утат деп ушу алтынды үмүт кылып аткан. Тилекке каршы ал утуш бизге эмес, ошо япониялык балбанга ээ болду. Кантсе дагы Айсулуу Тунубекова өзүнүн мындай жашоонун тобокелге салып, кыргыздын желеги, кыргыздын намысы үчүн ушунча элди бириктирип, ынтымакка, биримдикке ушул чоң аянтчага деги эле Айсулуу Тунубекова бүгүн деги биздин балбандар, деги кыргыз эли только ушул митингде же бир ызы чууда ушул жерге топтолот эмес, ушундай кыргыздын намысын кармап, туун бийик көтөрүү учурунда дагы ушинтип ынтымакка биригет деген бир көрүнүштү көрсөттү да, чакырып алып келди. Өзүңүздүн мындай адам катары Айсулуунун жеңилип калганы, эми жеңилип калды эмес албетте. Ошол күмүш медальга ээ болгондугу тууралуу өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз, сезимиңизди. Балким баардыгы алтын медаль деп күтүп аткан да. Баары ошентип күтүп аткан, мен деле ошол элдин катарындагы алтын медалды күтүп аткам. Анткени буга чейинки күрөштөрүндө ар биринде эч башкага очко бербей, таза жеңиш болуп аткан. Элдин баарында эле ошондой үмүт болчу. Аз деле менде мындай жеңилүү ызасы деген нерсе тарткан жокмун. Анткени ал жеңилген жок, ушунча эл артында турат. Бул алтынга тете күмүш болду деп эсептейм мен дагы. Жеңиш биздики негизи. Ушунча жылдан бери албай жаткан күмүштү быйыл алып келгени бул тарыхта. Тарыхты жаңылоо деп эсептейм. Бүгүнкү оюндун жүрүшү жөнүндө өзүңүздүн ой пикириңиз да ошондой эле Айсулуу Тунубекова жөнүндө. Айсулуу Тунубекова эжебиздин күрөшүн көрдүк, баардыгын оюнун көрдүк, баштан аяк көрүп турдук. Ушул жерде калың кыргыз эли жан үрөп, ушунчалык болгон ички туюмдарын сыртка чыгарып, ушунчалык бир толкундоо менен жеңишти күтүп эжекебизден күттүк аябай. Чынында аябай баарыбыз үчүн бул жеңиш керек болчу. Бирок тилекке каршы бул эми башталышы гана. Эжекебиз дагы да жаш, али жакшы оюндарды көрсөтөт. Эл ушунчалык ыйлап, баарыбыз ушунчалык Кудайдан тиленип турдук. Кудай бизге кече ыйладыңызбы? Мен ыйладым. Кече эми күмүш болду эле, бүгүн эми Кудайым бизге алтын берсин деп. Бирок тагдыр экен. Дагы да эми келечегибиз алдыда эле. Ушул убакка чейин негизи спорт жаатына өзүңүздүн кызыгыңыз болду эле же ушул олимпиадалык оюндардан кийин балким кызыгып калдыңыз? Ооба, мурда Кыргызстандын улуттук курама командасы футбол боюнча ошондо мурда анчалык деле кызыкчу эмесмин, бирок көрчүмүн да ошол футболду аябай күтүп түнү менен. Бирок кечеги оюндардан биз аябай ушунчалык таасир алдык. Ак жол агабыздын дагы аны да аябай келип колдоп, тилекке каршы макул эми бул деген тагдыр оюн, бул деген жөнган оюн, биз үчүн жеңиш. Ошончалык чоң олимпиада, чоң масштабтагы олимпиададан күмүштү алыш өзү эле чоң эрдик, биз үчүн чоң жеңиш. Катышуу өзү чоң эрдик да. Мен эми балам бүгүнкү оюн деген мына бүт дүйнөлүк капаат болуп мына карантин чулгап, биздин баардыгыбызды мына жүрөгүбүзгө ой салган ушундай бир оор сунуу, оор кырдаал мезгилде турабыз каглайын. Ана мына 2 күндөн бери ушул жерге сахна татынакы болуп курулуп калып,
эмне болду деп келсем, биздин жакшынакай кыргыздын чыган кыз уулдары бүт дүйнөлүк сыноодо барып алып, мына улуу олимпиадада булар өздөрүнүн кыргыз элинин, алакандай болгон кыргыз элинин кичинекей кыргыз кызы жана кыргыз уулу бар ушул жерде бизге кичинекей болсо да татынакай ушундай медалдарды алып бергени бизде эне аталар үчүн, кыргыз эли үчүн кубанычтын шамы жана шагы болду, кагылып кетейин. Эми эмне демекчимин? Деги эле ушу боорубуз бүтүн, башыбыз бүтүн бололук, айдан аман болуп, баардыгыбыз эсен бололук, аркабызды урпактап балакчаларыбыз аман болсун, спорт менен ойносун, өмүрлөрү бекем болсун, ден соолуктары бекем болсун. Ушул спорттун негизинде булар ден соолугун бекемдеген биздин урпактарыбыз, неберелерибиз, уул кыздарыбыз ден соолуктары бекем, татынакай кыраан азаматтардан болушун чын жүрөктөн каалайт элем. Мына 2 күндөн берки көрүнүш абдан эле эң сонун көрүнүш. Жакшынакай тойдун элесин берди. Мен 2 күндөн бери өзүмөн өзүм түркүп, ушунун айласында секелек эмес 56 жашка келип калсам да, мен өзүм секелек кыздай сезип, өзүмөн өзүм дух кирип, өзүмөн өзүм жүрөгүмө күч кирип, оору жүрөгүм дүк-дүк этип согуп, спорттун деми күчү кыргыз элинин кыраан балдарынын татынакай ушундай улуу, ушундай оор сыноодо ошо чемпионатка барып туруп, бүт дүйнөлүк олимпиадада булар ошол жерге катышып, ошол жерде медалды алганы бул биздин кыргыз элинин кичинекей болсо да кубанычынын жакшынакай шамы, шагы болду. Ошон үчүн мен кабар элем, айланайын ушул Махмутулла Акчолтой деп атат, кечээ уктум, ана кыргыздын балдары көп болсун, ушул балага да өмүр каалайм, ден соолук каалайм, зоолосу көтөрүлүп, бүгүнкү ийгилиги өмүр бою унутулбаган ийгилик болуп, мына элге кубаныч кошкон үчүн Аллах Таала анда жакшынакай иштерине ийгилик берип, өмүрүнө өмүр улап, өздөрүнүн аркасындагы инилерине Махмутулла Акчол жана ушул урпактарга да бизде татынакай кыраан азамат, спорттун чебери катары сабак болсун, айланайын. Эми ушул кааларым жакшынакай тынччылык болсун, мына капаат вирустан сактасын, элибиз аман болуп, ушул Кыргыздын борбор шаары алакандай башатыбыздын, туубуздун жанындагы жүрөгүбүздө ар дайым ушундай бала чакага жакшынакай тарбия үлгү берген, ушуларга татынакай каада салтын көрсөткөн, ушуларга келечегине үлгү көрсөткөн, спорт боюнча дагы жакшы жаңылыктар болуп, спортко да мына мамлекетибиз көз салып, ушуларга катышкандарга кичине үлгү болуп, ушуларга материалдык жактан, финансовый жактан колдоо берип, ушулардын ушундай неме элге көрсөткөндө шарт түзүп берсе, бул элдин жүрөгүнүн согуп, ошол ден соолугунун шамы да бул спорт болуп эсептелинет. Айсулуу Тунубекова боюнча айтып берсеңиз, жана ошондой эле баягы алтын медалга жетпей калганы сизге кандай таасир берди? Алтын медалга, кээ эле алтын медалга жеткенде эмес, ошол жака барып катышып келген эле өзүнчө алтын медаль, чындай келгенде. Вот ошол жака Кыргыздын атынан барган эле бул өзү алтын медаль, барган эле эсеп. Алтын медаль бирде жеңет, бирде албай калат, бирде алат. Бул Кудайдын буйругу, Аллахтын буйругу. Айсулуу Тунубекова көптөгөн медалдарды алып, бул көп жеңиштерди алып берген. Биз ошого деле ыраазы болушубуз керек. Ошон үчүн мен айтарым, бул жерде медалды алган эмес кептин бары. Ошол жерден ошол жакка аттанып барып, ошол жерде ошол дух менен, ошол бүт дүйнөлүк келген, бүт дүйнөлүк ошондой сыноодо, ушундай бүт ушу дүйнөлүк сыноодо ошолордун ошого духу жетип, ошол жерге катышып берген эле мен баш ийип таазим кылам. Анын медалы Айсулуу Тунубекованын мына жерде сүрөтү көрүнүп, ошол жерде аракеттенген эле медаль. Ошол эле утуш кагылып кетейин, ошол эле. Сөзсүз эле алтын медалды алышта эмес, ошол жерге катышкан деле өзү выигрыш. Ошон үчүн кыргыз эли аман болсун, боорубуз бүтүн бололук. Абадагы апааттан сактасын, оорсулукодон сактасын да, мына оор кыйынчылыктардан сактап, элибизде токчулук болсун, молчулук болсун, наныбыз бүтүн болсун, кымбатчылык жок болсун, арзанчылык болсун, мамлекетибиз доңолсун, эл доңолсун, жана элибиз доңолсун да, айланайын балдарыбыз күчтүү ушу ооруну бир врач менен, анан биринчи спорт менен, андан айлабыз кеткенде врач менен жеңе берелик. Мына биздин өмүрүбүзгө өп, мына менин жүрөгүмдүн дарысы спорт. Мына ырда чыгарып азыр немеге тапшырып койдум, комментатор балдаргачы. Аларды көрүп албай сүйүндүм. Мен ушу телевизордун комментатордун үнүн угуп көргөн жок элем, кече көргөнүмө сүйүндүм. Мен башкага сүйүнгөм, дүйнөгө сүйүнбөйм мен. Алтынга сүйүнбөйм, акчага сүйүнбөйм, курсагым тойгонуна сүйүнбөйм. Мен бүт дүйнөлүк кыргыз элинин тарыхындагы жакшылыктарга сүйүнүп жашайм. Вот ошолорду көргөнүмө сүйүнөм, ошолорду көрүп калганыма сүйүнөм. Бул өмүр Кыргыздын тарыхы биздин тарыхыбыз. Бул өмүр биздин өмүрүбүз. Эртеңки күндө биз эмне деп барабыз аркы дүйнөгө? Мен кыргызмын деп барабыз. Кыргыз деген улутубуз Аллахтын астында айтылат. Ошондо Аллах Таала улуту кыргыз деп жасап. Мына вот ошол үчүн мен кыргыз экениме сыймыктанам, кыргыз экениме мактанам. Кыргыз элинде алакандай кыргыз элинде Аллах Таала неберелерибиздин келечегибиз балдар үчүн Аллах Таала бизди өзү сактасын. Спорттун да зоолосу көтөрүлө берсин.
Менин кичинекей кезимдеги болгон жүрөк оорума бир гана спорт жардам берип келатат. Спорт келип мени колдон алган жок. Мен барам ошол жерден көргөн дух менен, ошол жерден көргөн күч менен жүрөгүм соғып келет. Миң мертебе мен спортко мен миң мертебе ыраазымын. Ден соолук бул спорттун немесинде канчалаган чыгаан адамдар спорт менен алаксып өздөрүнүн өмүрүн сактап калган. Вот ошон үчүн балдарыбыз күчтүү болсун, спортко кызыккан, акылдуу, кыраан азаматтардан эмгекке бышык, эмгекке чыйрак, спортко таасын келген эр азамат кыраан уул кыздардан болсун.